Алло? Мыкы, мен батирге сатып алушыларды таптым. Бүгін ертең квартираны бошот. Бұл сезон біраз жалаң түгөйлөр чакырып атабыз. Булар өзгөчө түгөйлөр. Биринчи конокто тааныштыра кетсек, тили буудай курган керек болсо камыр жуурган кыргызымдын Тина Канделакиси Шумкар. Беграк чыксаң сен айтат да койсуң. Жана ошондой эле актер, каскадер Айзада Жамгырчиева. Кандайсыңар? Рахмат. Сон. Жакшыбы? Ооба. Саатын бияка кой болдум да. Канча болду? 1. Башың кир. Мурдуңа тир деп койсуң. Биринчи раунд деп турайынбы мени? Шума Айзада көпкө айта турган жаңылыгыбыз бар деп айттыңар, ошо айтып калайын. Ошо жаңылык жакында жаз келип, жер каза баштадык. Ошол эле, башка эчтеке жок. Жок, эфирге чейин айтпадылар эле, экөөбүз көптөн бери. Айтайын деп чечти, биз негизи айтпайбыз дегенбиз да. Ким мен Айзада менби? Жок. Де тамаша. Кулай мен. Де. Жакшылап ойлон, макул, эшке баары чогуу туша калсаң, чигеп берет. Негизи бизге жалаң көбүнчө немелер келет да. Парочкалар келет, анан үй-бүлөлөр келет, анан ошо суроолор жалаң ошо парочкалар жөнүндө экен да. Эси чок Ошо суроолор берчи бизге. Тура келип биз, Шума кандайсың? Иштер жакшыбы? Иштер жакшы, рахмат. Эмне кылып жүрөсүң? Каяктасың? Азыр байкелерибиз менен эле чогуу иштеп атабыз. Өзүңөр көргөндөй Вайн. Азыр Вайндар менен иштеп атабыз. Жакында жакшы кинолор чыгат. Бажайрики 3 тартылат деп атат, Кудай буйруса. Уже 3-сүнө даярданышсыздар. Ооба. Форсаж сыяктуу эле да, 1 2 3 4 5 кетебиз. Эми Форсаждын бюджети, качествосы Мен Вин Дизельмен да, ошондо чачты алдырам. Жакында чачты алдырам, сен ким болосуң? Кыялдар аябай катуу го. Ооба. Вин Дизель бирок неме Honda Fit айдап жүрөсүң. Toyota Eastman Ашотоз 570-терде. Айзада сиз кандайсыз? Каяктасыз? Эмне кылып атасыз? Сонун шоу деген музыка каналында жаңы шоу ачылыптыр, Ооба. Азыр баары эле шоу болуп кеткен окшойт, Ооба, баардыгы эле шоу болуп кетти окшойт. Жашоо деле шоу, жүргөнүбүз деле шоу, жана эле жүргөнүбүз дагы Инстаграмыбыз дагы шоу болду окшойт да. Негизи жүрөм, телевидениеде эле, ошол тармакта эле. Музыка телеканалында 6 жыл аралыгында күткөн түз эфирди беришти. Түз эфир жок эле, буга чейин запись болчу буга чейин. Жана эле зеленкага эле Ооба, тартып. Негизи экөөңөрдү көргөнүмө аябай кубанычтамын. Көпчүлүк келген конокторду биринчи жолу көрүп аткан болом. Сиздер менен көптөн бери таанышпыз. Тамаша болгондон бери бири-бирибизге каршы ойноп калдык, чогуу ойноп калдык дегендей. Позитив командасы биринчи составы. Ооба. Эң мыкты оюнчуларды көп алдың. Айым стайл командасы. Кыздар каякта азыр? Чач каскатта койсуң. Кыздар азыр күйөөдө. Баары күйөөгө кетти. Экөөбүз эле калдык окшойт, калган баары күйөөгө тийип кетишти. Экөөбүз жүрөбүз сүрүсүп. Бештер коч подружка. Шуман көрсө эле күлкүм келе берет да. Кичине 100 грамм кола ичип алып турдук койсуң. Чайгарда бир нерсе бар окшойт да, чайгарда бир нерсе бар. Мен эң мыкты шоуну көрүп жүргөндө бизге кийим берсиңер да, эмнеге бербей калдыңар? Кийимдердин баарын көтөрүп кетип атышпайбы? Атайын кийимге келген болсун да. Жакшы экен, бирок Adidas жарашат. Ошо атамдыкы. Мен көбүрөөк сүйлөшүңөр да ойногом да. Чыртып койсуң. Негизи эфирдин этикасына туура келбейт да, ошол эме тамак жегенчи. Тамак жегенби? Ошо коюп койсоңуз. Чай ичип жүрө береби? Кире берет. Шума сиз жей берсеңиз деле этикага кире берет. Ушундай таттуу түгөйлөр келип калды бүгүн бизге конокко. Кимиз таттуубуз? Кимиз таттуубуз ошондо дейм. Мен таттуу, сен түгөйсүң да. Таттуу түгөйлөр десе баары ойлоп калып жүрөсүң. Чын эле булар түгөйлөр деп экөөңөр Вайндарда көп чыга баштадыңар. Акыркы кездерде Вайн түгөй деп койсок болот. Вайнда Айзада жубайын аткарып, Шумкар неме өзүн аткарып атат. Ооба, туура эмес. Ойлоп калбагыла түгөй деп. Бул менин аялым болот. Азыр Айзада менен Шуманы жарыштыралы деп чечтик. Кандай жарыштыра алсак, 1 мүнөттүн ичинде ким канча сөз окуйт? Жок. Мен Шума көрүп окуп коет го дейм. Иә. Шума көрүп Мен тамгалап окуйм, мен алипеден кийин окуган эмесмин.
Азыр баштайбыз, китеп. Ким канча сөз окуйт? 1 мүнөттүн ичинде ким канча сөз окуйт? Аны эмесе кыздын 40 чачуулу Айзада даярбыз, 1, 2, 3. Енисей кыргыздарынын тарыхы кыргыз этноними жөнүндө Түштүк Сибирдин жана Борбордук Азиянын орто кылымдарда тарыхына археологиясына арналган атайын адабияттар менен таанышкан учурда биринчи эле болуп, Минустун ойдогудай талалуу аймактарга жашап өткөн калктын аты ар башкача аталып жүргөнү көзгө урунат. Изилдөөчүлөрдүн көпчүлүгү аны жазмадар, даректерге ылайык кыргыздар деп аташса, айрым авторлор жалпы кабыл алынган бул пикирге каршы чыгып, анын ордуна кайдагы бир байыркы хакастар же орто кылымдагы хакастар деген алуу керек деп таңуулашат. Анткени алардын ою боюнча кыргыздар байыркы хакастар бар болгону бир гана салаасын атап айтканда династиялык ак сөөктөр тукумун түзгөн имиш. Акырында аталган ушул эки термини түгөйлөштүрүп бир уңгуга бириктирип кыргыздар, кыргыз хакас жана башка ушул сыяктанып көрсөткөн эмгектер да бар. Мындай ар түрдүү аныктамалардын мааниси эмнеде жана алар кайдан жүрүп пайда болгон? Кайсы гана терминди же этнонимди албай эле анын чын төгүнү барып келип эле этникалык ошол ысымды алып жүргөн элдин тилинде катталып сакталып калган жана эн белгиси болбосо ал кайсы тилде айтылып жазылып жүрсө алардын үндөштүргөн жана окшоштурулган карап тастыктап турганы белгилүү. Кыргыз этнонимине карата алганда ушул эки эреже тең эбеп боло алышат. Анткени кыргыздар, кыргыздын жана башка Шума, эмне кылабыз? Уже эле дук түшүп калды го мен. Кыргыздар, кыргыздар деген. Мен жаман бат окуйм, бирок внимательно кыл, Маза кылдырам да. Кеттик. 1, 2, 3 деп айтып кой. 1, 2, 3. Кийинки бет уже. Мен маяк эле жеп. Жаман бат окуйм да мен. Мыкышуунда кыргыздар деп жазып калыптырбы, Хакастардын арасына кошуп. Хакастардын арасына мыкышууну. Негизи бул жактан Айзадага сөз жок, Айзада менче Кыргызстанда номер 1 болуш керек. Мен айтып атпайм, мен түшүнүксүз жаман бат окуйм, ошон үчүн айтпадым. Түшүнүп, үйдөгүлөр эле түшүнөт негизи менге. Келе кол күрөштүрөлү деп коебуз. Тамаша. Сиз экөөсүзбү? Мен утулуп калат болушум керек. Келиңиз көрөбүз да. Айкабы. Мындан отура алайм, Сиз ар жак жылбайсыз мындай ишине? Мен утулуп калдым, жаман уят болду. Күлчөңгө кач көрөсүңбү? Ооба, жакшы экен. Меникинен чоңго да. Кой тургула. Настроение дейин деп атпаймынбы? Сол тарабызда. Уже эле эме болтосуң го. Эң мыкты шоу. Бул халат менен жаап алган, бирок колу Айзаданыкынан да ичке болуш керек. Бирок темир. Айзаданын колу. Сума. Деп. Меникинде эле. Сен колун көргөзүп атасың. Кол менен бул кулакка түшчүдөй. Жөнчү. Так айтсаңыз, мен 1, 2, 3 дегенде баштайбыз, 1, 2, 3. Шума кечирип кой брат. Чын утулдуңбу? Я. Чын утулдуңбу? Чын эле утулдуң деген. Шаз утулсаң таң калмакмын деп койсоң. Бул Руслан. Ал өз эсептерин үйүнөн чыкпастан жана комиссиясыз төлөй алат. Руслан баланс аркылуу коммуналдык кызматтарга, интернет жана башкаларга төлөсө болорун мурда эле түшүнгөн. Убактыңды баалайсыңбы? Баланс аркылуу төлө. Кантип таанышып калдыңар эле? Экөөбүз тамашадан таанышканбыз, Тамашадан таанышканбыз. Тамашада таанышканбыз. Мен Дворец спортунун артында коридор бар да. Кетип барсам, Айзада жолдо жатыптыр. Тур мас болуп калдым. Көтөрүп, үйгө жеткирип койгонсуң. Айзада сиздин версияңыз кандай? Бул жатканда тескерисинче чыгып. Менин элечи Шума. Мыкты оюнчуну алдым депчи. Шума тур. Ооба, Шума тур деп. Эме деген прикол чыгып кетти эле го. Маймыл жатып, Шумкар, вставай деген. Ержан тур деген. Ошентип жаткан мен, Айзада вставай деп. Айзада сиздин ошо телевиденияда иштеп жүрүп канча жыл иштедиңер? Эң биринчи тапкан акчам негизи эсте калат да. Журналистика жагынан биринчи тапкан акча канча сом болду эле? Эмне болуп таптыңар эле? Эмнеге короттуңар эле? Эң алгачкы тапкан акчам ушул эфирдеги гонорарым болчу. 6-күнүн кечине деген программаны алып баргам.
ошондогу гонорарым бир 3 айга 3000 сомго жетпеген акча болгон болуш керек да. Сен жакшы алыпсың, жакшы. Жакшы алып турмун бе? Сага караганда. Тиги 5-күн кечинде дегенде алып сразу ичип салгандыр. Мен эң биринчи акчам эме Доплюсова кино тасмасында урун ойногом. Ошо уру үчүн Денис Абыжапаров байкебиз 500 сом берген да. Бирок күчү деген азыр 500 сомдук 1000 сомдукундай болчу да. Азыркы мындай эмеспи? Ал убакыт болгондо 5-6 эле жыл мурун. Аябай эле карып ийдиң. Сен 80 жыл. Ошондо көрүнүп кеттиң да, мына карып кетирсиң да көптөн бери көрүнбөй. Сен дипломаң чыйнап калды. Жакшы. Мейли. Шума барып эшикке чыгабыз да, чогуу. Ооба, экөөбүз общение алалы. Слышабыз. Сенки Доплюсовадан алгансың, биринчи Доплюсова эмес, Доплюсова. Биринчи раунд деп турайм, мындан өтүп. Мықты чипсы жегенде тура эмес сүйлөп коет, Доплюсова деп. Чиркин өмүрдү, пивкир өмүр дейсиң го. Азыр Инстаграмдын заманы болуп калды, баарыбызда эле Инстаграмда бир реклама кылып, Инстаграмга кирсең ошол жакта эле ызычуу, ошол жакта эле бир нерсе болуп атат, өзүнчө жашоо да. Азыр Шумкардыкы бир 150 миңге жакын подписчигиң бар, 160 болуп калды. 160 болуп калды. Подписчигим аз, бирок просмотр. Зато душам жакшы дегенде эле айттың ошо да. Шүгүр, жакшы болду. Айзаданыкы 700 миңге жакын, Ооба. 670 болуп калды. Негизи Инстаграмда рекламаңар канча турат азыркы учурда? Жакшы эле. Ой. Не болуп кетти да, жетелип да кетти да. Не, жөтөлгөнү мындай окшойт. Бир жөтөлгөнү типа $100 деген сыяктуучу. Бир жөтөлсө анда $100 да. 2 жөтөлсө $200. Канча жол жөтөлсөм? Сен билесиң. Меники жөтөлдү бар анан деген бар да. Дегениң эмне? Канча аны табышыңар керек да. Ал $200 болушу мүмкүн де. Ушунда кандай десем. Деп койсуң. Жак, кайра айта калсаң, деген $100 болсо, деген 200 болсо кайра. Не, мындай эмеси эмес. Деген жөн эле мындай эле тааныштар окшойт. 400 болот экен да, мен эсептедим, 400. 500 экен анда, 500 экен. 500, а сизде канча турат? Меники эле. Сеники канча? Меники да жок, да жок мындай эле жөн эле да. Биз үчүн вибрация деп турат экен да. Мыкы всегда беззвучный, да? По-моему, ургап кетти. Что-то ысык болуп баштады. Ох, сөттүн акчасы келген турбу? Төлөөсөм хозяйка өлтүрөтүн. Достор, аз мен силерге баланс кеже аркылуу коммуналдык төлөмдөрдүн ичинен светтин акчасын кантип төлөгөндү көрсөтүп берем. Биринчиден телефонуңузга баланс кежи тиркемесин көчүрөсүздөр. Бир болгону 30 секундтай убакыт кетет. Андан соң өзүңүздүн номерди киргизесиз. Дароо эле силерге SMS код келет, аны басасыз. Эң башкы бетте сизде баланс кежидеги бирдигиңиз канча экенин көргөзүп турат. Менде азыр 500 сом бар. Эң жакшысы ушул баланс кежидеги бирдик менен светтин акчасын төлөп койсом болот. Жана ошондой эле тиркемедеги сканер менен колдонуп, штрих-кодду сканерлейсиз. Ошондуктан достор, убакытты үнөмдөп, App Store жана Play Market'ten баланс кежи тиркемесин көчүрүңүздөр, төлөмдөрдү бат жана оңой төлөңүздөр. Азыр коюн акыя батыл, жөн гана болбойт. Бул жакта сөздөр бар. Бири-бириңерге ошол сөздөргө жараша акыя айтышасыңар. Ким баштайт? Чиргилдеш боло. Үйдүн кожоюну баштасын. Ооба, шума баштасын кел. Пельмени дейт. Оң колумда пельмени, сол колумда пельмени. Ушул турган Айзада шоколадный алдени. Альбени. Оме алдени. 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 Алдени жеп көрмөксүң. Алып берип жүргөн окшойсуң. Чака дейт. Уже эле смешно го, чака. Чака. Оң колумда чака, сол колумда чака. Ушул турган Шумкардын башы чындык эле бака. Ушпача, пожалуйста. Визитка дейт го.
Сага атайын орусча сөздөр чыгып атат окшойт да жабы. Оң колумда визитка, сол колумда визитка. Ушул турган Айзада чисти эле азиатка. О, рахмат комплиментиңиз үчүн. Компот. Компот, да. Оң колумда компот, сол колумда компот, ушул турган шумкар жмот. Кубик дейт. Оң колумда кубик, сол колумда кубик. Ушул турган шумкар чисти эле Калыков деп койсун. Кубик Калыков байкебиз. Оң колумда банка, сол колумда банка. Ушул турган шумкар чисти эле манка. Стреляйт этенчи деп койсун. Оң колумда көгүчкөн, сол колумда көгүчкөн. Ушул турган Айзада балдар менен өбүшкөн акая. Доллар болчу меники. Доллар болчу меники. Туфли дейт, чыгар туфли. Туфли эмес. Автобустун эшиги ачылат да жабылат. Сага окшогон балдар туфлинин астынан табылат. Акыя. Болдубу? Мына туфли дедим, туфлини коштум. Көйнөгүмдүн жаккасы, туфлимдин таккасы. Ушул турган Айзада уманниктин жаккасы. Акыя деп койсун. Ал эмне сөзкөн? Умуалик бекен. Микрофон дейт. Микрофон. Микрофон деле ушундай кылат го. Макона микрофонго чыгарам. Оң колумда микрофон, сол колумда микрофон. Ушул турган Айзада идеальный алып баруучу. Патриотический Кыргызстан жерлеги болду. Кыргызстаным деген музыка коюш керек болчу да. Айзада негизи ошо башында эң биринчи КТРКдан баштагансың. Андан кийин НТСте да иштеп калдың. Башка каналдарда да иштеп калдың. Негизи толугу менен алганда канча каналда иштедиң? Жаңы баштаганда НБТда да иштедим. Баарыбыз НБТдан баштаганбыз. Комуста да иштедим. НБТ. Комуста дагы. Манас чаңырыгында, НТСте, анан КТРде, анан Салтанат ТВда. 6 телеканалда иштеп тур. 6 телеканал. Шундан сен жүрөсүң дагы эле Вайн деп кой. Ооба. Вайнда бирок көбүрөөк акча табат да. Мен эмеде иштеген эмесмин. Телевидениеда КТРКда эле чыкчумун, НТСтен чыкчумун. Анда тамаша ойлуу болчу да. Анан турецкий каналдарда чыктым. Себеби мен каскадер болуп иштеп жүрдүм. Корейский каналдарда чыктым, бирок билбейм. Кайсы канал экенин? Бирок чыктым да. Мүмкүн сен Бош чыкпай калгандыр, Казакстанда чыктым. Тамирстен кино. Мен чыгып кетейин бе ишке? Бул таластык тияга окшойт да. Алайынчы деп койсуң, мактанабайынчы деп койсуң. Ошо каскадер тармагында дагы өзүбүздү сынап көрдүк. Бир түрүп көрөбүзбү бизге? Мынтен. Иә. Мынтен. Кунг-фу пандан көрдүң беле? Збыдыш. Аны көргөндө кулайсың да. Айзада сизде эсте калган ошол эле жанагы эфир учурундагы кандайдыр казустар? Ой, эфирде аябай көп. Эң эле эсте калган мисалы. Бир эфирде ошо грипп болуп аткам. Анан агып кеткен да. Жана чипсы жөнүндө сүйлөп атпаңыз беле, маданияттуу деп. Анан байкабаган грипп болуп атсам кышында. Грипп этикага карабайт, билесиң. Негизи, ал ооба, КТРКнын Грипп студиясы. деген эле түшүнүктүү. Агып кетип мындай түшүп да койсуң. Мен Манас жаңырыгында иштечүмүн. Клип барат деген программаны. Ушинтип мага да Запись эле турбайбы? Жок, түз эфир болчу да. Түз эфир. Түз эфир болчу да. Конокто ошондо Сезбек байке болуш керек болгон. Анда ушундай түз эфирде болчубуз. 4 жыл болуп калды дейм. Сезбек байке келип алып, мына мынтип. Анда мына мынтип чыга элек болчу да. Чыга элек. Ал кезде кайсыл жана сен жылкы мен чабан деген. Чай. Мен куям чайда, мындай. Берден чыккандан ушума коет. Чипсы жакшы экен. Өзүм тандаганда Реклама алып кетишкенби? Чипсы жегиледи. таластык кыздардын калыңы чоң болот дейт. Ооба. Меники да өзгөчө чоң болот. Негизи канча болот? Орто эсеп менен. Азыр Жана эми мен айтсам, деген $1000 болсун. Деген $2000 болсун. Ушуну кете бер. Сен бирөө алабы деп койсуң. Канча болуп кетти сеники? Жакшы экен. Жакшы эле,
Benim içinden düşet de kılıp. Меники түшпөйт. Деп туруп түшет деги içine. Жок түшпөйт. Канчалык түшпөсө да. Азыр менде бактылуу болгон, мен анан 25-ке чейин скидка жок да. 25-тен кийин скидка. Эң башкысы андай эмес, главное бактылуу жаша. Бактылуу жашаш керек. Жашоодо ошо да. Эми сен мен бактылуу боласың да, эмне болуп атасың? Просто айтпай кой турсаң болот да койсуң. Мына эми иштеп баштасак болот. Кээде жумуш көп, бирок тамактанганга убакыт аз болгондо Салих компаниясынын сэндвичтери жардамга келет. Биринчиден курсак ток, экинчиден убакыт үнүмдөйсүздөр. Эми Салих компаниясы сэндвичтин түрлөрүн чыгарып баштады. Тоок нети менен, греческий хот-дог жана колбаса менен. Бир гана минусу бар. Мыкы. Берчи бир чичеп беринчи. Жаман ачкан менен. Рахмат. Аябай даамдуу. Бекерден Шуманы бул жакка отургузган жокпуз. Анткени кийинки конкурстун аты, оюндун аты бул алып баруучу. Айзада дайыма жалгыз алып барбайт, жанында бир жан шериги болот. Бүгүн ал жан шеригинин ролун Шумкар аткармакчы. Шумкар, алманы ордуна коюп койчу. Бул микрофон болот да. Микрофон, экөөңөргө тапшырма, ар кандай майрамдарды айтабыз, ошону кандай алып бармаксыңар, өзгөнүн фантазияңарга жаша. Башын айтасыңарбы же аягын айтасыңар, ортосунда эмне болот? Кыргыз тилинде элеби? Кыргыз тилинде эле. Же сен башка тилдерди да билесиң? Түшүнүксүз тилди билем. Биринчи эле тапшырма бул Кытай жаранынын туулган күнү Ю Фан Чан деген. 你好，收不到，都大表不收不到的都表表你好长。Welcome to dear guests. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Мына бүгүнкү ушундай жакшынакай тойдо амандашып жатабыз. Эмне демекчибиз? Ньюан Хан Шундун туулган күнүнө келипсиздер. Анда эмесе алдыңыздарга бир азиатский иттин эттери тартылмакчы. Азиат. Ама корейцтер дейт да. Мен жей берсин. Корейский туугандар да бар экен да. Кытайлар жей берет. Айзада кыргыз тилинде алып барсын, Шума башка тилде алып барсын, анда. Ошондой кылбайлыбы? Макул. Американский тушотой. What's in the phone? Conveniently, Snow Went's good. I don't want exhibit. Doncha. Welcome to dear guests. We are glad to see you in our ceremony. Yes, ceremony. Yes. Okay. You understand me? Okay. Yes. Coincidence offline of Antract. Жакшы. Offline of contact деген жакшы. Индустардын кыз узатуусу. Oo. Este parla cantare con me caneta. Oggi non me ne budish. Сен гей. Эми болуп калды, испанский болуп калды. Кыргыз казак тою, үйлөнүү тою. Урматтуу бүгүнкү Аземдин коноктору кыргыз казак бир тууган дейт. Ж менен Шысы болбосо бул эки улуттун ортосунда достук аябай бекем дейт. Бүгүнкү мына ушундай биздин Аземибизге кош келгениңиздер үчүн кол чабуулар болсун. Дурус, кол чабуулар болсун. Шапалактар. Кыргыздар айтат мышык деп, казактар айтат мысык деп. Ошондо Ш менен коска болуп калады го. Рахмат. Рахмет. Үлкен рахмет. Шумкар бауырым. Солай дурус. Соңында экөөңөр келип бергениңерге чоң рахмат. Дагы бир жолу ушундай отуруп бир аз чер жазышып, сүйлөшүп, маектешип дегендей бири-бирибизге болгон сагынычыбызды таратып, сагындык да туурабы? Үйгө балдар кала кетечи. кой отурайм, ушундай уят кылсынга коюп кой, анан алабыз. Келип бергениңерге чоң рахмат. Буюрса сонун эфир болду, элдерге да жагат деген ойдомун. Силерди кургоого кетирбей, атайын Салих компаниясынан сонун белектерибиз бар. Атайын адал колбасалар. Айзада сизге, Шумкар сизге. Шумкар. Айзада көтөрөт да по-любому. Тиги. Айзада көтөрөт. Бир үйгө алып барабыз деме. Холодильнигибиз коюп калат экен, айтып аттым эле колбаса жок деп ансы деле. Ошо как раз Орозонун алдында бул атайын адал колбасалар Салих компаниясынан. Сиздерге сөз, чоң рахмат келип бергениңерге. Эркин микрофон. Күчүктөрүңүз чоңое берсин, Майда күчүктөр көбөйө берсин. Бизге да күчүк кийгизип коюңуз эмки келгенде.
Шумкар Бешиналиев, Айзада Жамгырчиева. Чоң рахмат, мен Мыктыбек Мукаев. Эсче үйгө келип чай ичип кетиптирбы? Каналга жазылганды унутпайбыз. Эң негизгиси лайк басабыз, комментарий калтырабыз жана ошондой эле биринчилерден болуп көрөм десеңиздер, коңгурону басып койгонду унутпаңыздар. Ал эми сиздердин калтырган ар бир комментарий жана ар бир лайк бизди жаңы долбоорлорго шыктандырат. Ошондуктан комментарий менен лайкты аябай биз силерди сүйөбүз. Буюрса жакында Элемнеде жаңы сезон эң мыкты шоу жана көптөгөн жаңы долбоорлордун бет ачары болмокчу. Каналга жазылыңыздар.